Afrikadагы сапар 3-күн. Кинодогудай ооздук. Эртемен турсак бир туугандарыбыз ушундай сонун көрүнүш менен дасторкон жайышып дагы бир жолу конок кылышты. Жылуу сөздөр, номерлер менен бөлүшүштүк. Артыбызда турган кафе болот экен. Эмкисинде келип шашпай эс алып кетишибизди каалашты. Баса таң калыштуу. Кызыл спортивкачан кайсы футболистке окшош экен. 8 бир туугандардын үйлөрүн аралап коштошуп жолубузга чыктык. Андан ары теп-тегиз тар жолдор күтүп турду. Марокконун айдоочулары да аябай сылык келишет экен. Ушундай тар жолдордо артыбыздагы машиналар кээ бирде токтоп айланып өтүп жатышты. Дагы бир калконучту артта калтырдык. Эртең менен турганда Алтынбектин камерасы тешилип аны алмаштырган болчубуз. Жарылган камераларды бүтөгөнгө да жетиштик. Аралык өткөн сайын океан жол тарапка жакындап, сулуу көрүнүштөрдү тартуулап турду. Океандын боюндагы эгин талааларда иштеп жүргөн адамдар да көп экен. Мал жандыктын аз эместигин да байкадык. Түшкү тамактын убактысы келип, алдыбызда кичинекей шаарча күтүп туруптур. Ошол жака шашып бараттык. Шаарга кирерде Алтынбекти таппай калып, көрсөм өмө жемиштерге токтоп, апельсин банандарды алыптыр. Марокконун куурдагын жеп мактап жатсак, кухняга чакырып экскурсия кылышты. This fish. Ouais. Mashallah. This very tasty, very tasty. Saha. Mashallah. Bienvenue. Mashallah. Thank you very much. Shukran. La shukra ala wajhi. Ouais, bien. Ça, bien. Ça. La pâte de vache What is avec it? des pois chiches et des raisins. Oh. Bien. Tu connais ça? Курочка. Tu connais ça? No, thank you. Saha. And this, what is this? Fish. Ah, it's fish? Comme ça, hein. Ah. Very cool. Mashallah. Thank you very much. What's your name? What's your name? Kenza. Kenza? Kenza. Kenza Murad. مرحبا مشرفين Shukran. شكرا لك Бул шаардын көрүнүшү мындай көзгө аябай эле жагымдуу көрүнөт экен. Анткени дегенде жалаң ак, көк түстөгү имараттар экен жалаң. Таңке. Көзгө аябай жагымдуу көрүнөт экен. Аябай кооз. Минимальный кичинекей жакшы шаарча экен. Андан кийинки Сайфи шаарына жол экиге бөлүнүп кетет экен. Бирөөсү жакыныраак, экинчиси аябай кооз көрүнүш менен. Албетте биз сулуулукту тандадык. Океанга ажайып көрүнүш менен суктанып гана бара жаттык. Эмне деген бул вид, я? Достор карагылачы кандай вид. Сөз жок просто. Жалаң гана эмоциялар. Карагылачы кандай вид. Субханалла. Охо! Кандай сонун көрүнүш. Бул сулуу көрүнүштү көргөндө албетте подъем жолдор деле анча сезилбей жатты. Биздин артыбызда калган шаардан кийин жолдун сол тарабы болсо бара-бара жашыл түс азайып, сары түскө боелуп бара жатты. Алтынбектин суу запасы толтура, курсагы ток, сонун көрүнүш. Жалаң гана алага деп дем күч берип жатты. Ушундай сонун көрүнүштө Медет досум берген жаңы камераны да тест кылып көрүп, кичине тажрыйба топтодум. Буйруса кийинки сонун көрүнүштөрдү, сонун ракурстар менен тартып берем деген үмүттөмүн. Өзүбүздү тоолордун чокусунда эле бара жаткандай сезип жаттык. Айлана чөйрөнүн кооздугуна, жаш балдардын футбол ойноп жаткандыгы да өзүнчө бир кооздукту тартуулады. Ушундай сонун эмоцияларга себепчи болгон Новотек курулуш компаниясына да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сааттын желеси да 6-га келип калыптыр. 7-де күн киришин билип, биз палаткабызды тикени жай издеп жатып,
ушундай сонун көрүнүшкө туш болуп калдык. Ушул жака палаткабызды тигели деп ойлодук. Бирок мен турган жерге чейин велосипедибиз оор жүктөрү менен түшүш аябай кооптуудай сезилди. Анчалык тобокелдик кылбай эле ушул турган жерибиздин жолдун аркы бетине өттүк. Кичинекей ылдамдыкта шамал башталып, палаткабызды тургузуп, запастагы тамак аштарыбыз менен курсагыбызды тойгузуп эс алууга кеттик. Көргөндөр үчүн чоң рахмат.